Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, окуучулар. Дарыгердин бир кеңеш каналына кош келиңиздер. Акыркы видеолор жалаң артроз тууралуу болду. Менин кесибим ортопед-травматолог, ошондуктан бир артроздон баштайын деп чечкем. Көптөгөн суроолор келип, аларга жеке каттарда дагы жооп бергенге аракет кылдым. Өзүм, жардамчыларым баары чогулуп жооп бергенге аракет кылдык. Кээ бирлери жоопсуз калды окшойт. Кечирим сурайм, бирок ушу жакын арада аларга да жооп беребиз. Азыр дагы ошол теманы улантып, суроолорго дагы жооп берип кетейин. Көп адамдарга мен пайдалуу болду деп ишенем, анткени көп жакшы комментарийлер келиптир. Рахмат, ыраазычылык билдирип. Арасында албетте терс комментарийлер да болду, бирок алардын саны аябай эле аз болду. Эгерде сиздин ушу сынай турган же болбосо туура эмес нерселерим бар болсо, анда айта кеткиле. Анан мен өзүмдүн негизи максатым ушу каналды алып баратканда бир гана ортопедия, травматология менен байланыштуу суроолорду эмес, жалаң эле ден соолук же болбосо медицина темаларын көтөрөйүн деп чечкем да. Ошондуктан бүгүнкү видео менен ошо артроздорду аяктайлы. Келечекте сөзсүз түрдө артроздорду тууралуу дагы темалар көтөрүлөт. Башка адамдар менен, башка клиникалар менен, мен коллегалар менен алдын ала сүйлөшүп туруп, анан ошо бейтапканаларга барып, бейтапканалардан кандай жабдыктары бар экен, кандай дарылоо ыкмалары бар экен, кандай диагностика ыкмалары бар экен, баардыгын билгенге аракет кылам, анан элдер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Сөзсүз түрдө биздин алдыбызда турган биринчи максат бул элге, кыргыз элине информация бөлүшүү же болбосо билим берүү деп койсок деле болот. Анткени эгерде сиз өзүңүздүн информацияңыз бар болсо, бир кандайдыр бир оору тууралуу, анын дарылоо ыкмалары тууралуу, демек сиз ошого даяр болуп турасыз да. Эгерде сиз эчтеке билбей эле бир бейтапканага барсаңыз, сизге биринчи жолу ошол диагнозду айтса, анда сиз өзүңүздү жоготуп, эмне кыларыңарды билбей каласыңар. Ошондуктан сөзсүз түрдө бараардын алдында даярданып, артроз эмне экен, же болбосо сахарный диабет эмне экен, ошолордун баарын чогултуп туруп барсаңыз болот. Азыркы учурда ушу технология өнүккөндүктөн аябай жакшы ресурстар бар, аларды да карап билип алсаңыздар да болот. Мисалы үчүн Google'дан сурайсыңар, Метадан сурайсыңар, ChatGPT'ден сурайсыңар, Яндекстен сурайсыңар, Алисадан сурайсыңар. Негизи көп жасалма интеллект болобу, же болбосо мындай чоң ачык ресурстар болобу, ошол жерден сиз өзүңүздүн ооруңуз тууралуу көп маалымат алсаңыз болот. Бирок дарылоого келгенде, диагностикага келгенде сиздин жардамчыңыз болобу, жанагы ChatGPT же болбосо Google болобу, ошо менен чогуу дарыгер биригип туруп, анан кийин мындай бир чечим жасаш керек да. Жалаң гана ошо өзүңүздүн колдонуп аткан Google'га эле ишенип алып, ошонун айтканын эле жасай бербей, сөзсүз түрдө аны тактап, өзүңүзгө мындай начар осложнение кылып албаш үчүн сөзсүз түрдө дарыгердин көзөмөлүндө жасашыңыз керек. Азыр ошол айтылбай калган же болбосо жооп бере албай калган суроолорду дагы бир жолу окуп кетели. Саламатсыздарбы доктор, мен коксартроз, тазобедренный сустав башында башталганда көп жыл эле болду, бирок канчанчы деңгээл экенин билбейм, текшерилген эмесмин, бирок 3-4 деңгээл деп ойлойм. Текшерилип келиш керек болот эле, алдын ала жазылыш керекпи дейт. Көп адамдар менин иштеген жеримди сурап, номеримди сурап, адрести сурашты да. Бирок азыр эле ушул каналдан бөлүшүп аткан маалыматты мен сизге келсеңиз деле, өзүм менен бетме бет жолуксак деле, ошол эле маалыматты сизге айтам. Кошумча бир нерселер болсо азыраак эле болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө албетте индивидуалдуу түрдө
консультация болот, ар бир адам өзүнчө диагноз болот, бирок сизге сөзсүз түрдө көнүгүүлөрдү жазышы мүмкүнбүз. Рекомендация көпчүлүк эле адамдарга жазылат. Физиолечение, массаж, гимнастика, ошолордун баардыгын эле почти баардык адамдарга жазылат. Анан ошо артроздун деңгээлине жараша аябай эле катуу жешилип калган, эчтекеси калбай калган ошол учурда гимнастикадан тышкары кошумча дагы ыкмалар да жасалат. Эгерде эчтеке калбай калса, бүттү, сиздин муңуңардан эчтеке калбай калыптыр, келгиле анда операция жасайлы. Бирок операция жасаганда деле алдын ала даярданыш керек. Эмне кылыш керек? Булчуңдарды өнүктүрүш керек. Секириш деген жок, чуркаш деген жок. Анткени чуркап, же болбосо көп басып, же болбосо секире турган болсоңуз, муунуңуз андан ары жабыркап, сезгенип жүрө берет дагы, анан кийин сиздин ооруңуз аябай күчөшү мүмкүн. Ошондуктан көнүгүүлөрдү жатып жасасаңыз болот, же отуруп жасасаңыз болот, өзүңүздүн салмагыңыз менен тизеңизге турбай. Ошондуктан ар бир адамды индивидуалдуу түрдө консультация кылган бул дагы эң сонун, бул дагы жакшы. Анан менин иштеген жериме келиштин деле кажети жок. Эгерде сиз аябай алыс жашасаңыз, мисалы үчүн көп адамдар Москвадамын, Россиядамын, анан кийин жакын арада барам, келип кетейин, атайын келем деп, ошондойлор да бар экен. Бирок жашаган жериңизде эле, эгерде сиз эч качан ортопедке кайрыла элек болсоңуз, же болбосо жөнөкөй общий терапевтке барып, ошол жерден лечение алсаңыз, анда ошол эле жашаган жериңиздеги травматолог же болбосо ортопедке барсаңыз, биз эле жазган рекомендацияларды алар деле жазып берет. Ошондуктан түз эле барыңыз дагы керектүү нерселерден өтүңүз, андан кийин ошого жараша сизге рекомендация жазып берет. Мен азыр унутуп калдым, майме көрсөтөйүн деп. Негизи өзүмдүн китепканадан көрсөтүп коеюн. Негизи мындай да. Бул башка, мисалы үчүн лучевая диагностика заболеваний костно-мышечной системы деп турбайбы? Бул китеп. Ар бир оорунун же болбосо ар бир кесиптин өзүнүн мындай протоколу болот да. Эгерде сизде, мисалы үчүн, азыр мен тапканга аракет кылайынчы. Мына. Так. Мына клинические рекомендации травматология дейт. Көрдүңүзбү? Мисалы үчүн, бул клиническая рекомендация боюнча мына общественная организация Ассоциация травматологов ортопедов России. Негизи Россия менен Кыргызстандын протоколунун айырмасы көп деле эмес да, жок койсо. Ошондуктан ар бир оору өзүнүн протоколу. Протокол деген эмне? Протокол деген өзүнүн шарты. Эгерде сиз Россияда жүрөсүз, Өзбекстанда, Казакстанда, Кыргызстанда жүрөсүз, ортопедке барсаңыз, мисалы үчүн сизде травма позвоночника, травма верхнего отдела позвоночника дейт. Мына 19 бет. Азыр 19 бетти ачам дагы. Мына глава 1. Травма верхнего отдела позвоночника. Ошол травма верхнего отдела позвоночника деген эмне? Кошумча мындай общий эле бир информация болот. Андан кийин кандай методы, способы коррекции, деформации, стабилизации, повреждения верхнего отдела позвоночника, кандай методдор бар. Андан кийин диагностический принцип клинических рекомендаций, диагностикалар кандай болот. Андан кийин повреждение позвоночника Атланта, классификация нестабильности уровня C1, C0, C1 дейт. Атлантаксиан нестабильность, повреждение C2 позвоночника. Көрдүңүзбү? Ар бир оорунун өзүнүн шарты болот да. Мисалы үчүн сиз деген ошо моюн омурткасы менен келсеңиз, андан кийин сизди аныктаса, мисалы үчүн биринчи тип болсо эмне кылыш керек? Кийинкиси мына сбор анамнеза. Анамнезди сурайсыңар, механизм повреждения травма сурайсыңар, кандай
мындай вегетативно-чувствительный расстройство же болбосо сезим жоголгондо же колдоруңуз кыймылдабай калган ошолорун да сурайт. Осмотр и пальпация. Пальпацияга келиш керек. Кийинки уже эмне кылыш керек, адам уже жазылат да. Осмотр, пальпация деген кол менен кармап көрүш керек. Неврологический обследование бул нервтерин көрүш керек. Андан кийин ошогон диагноз коюш керек. Тип А, тип Б, тип С, тип Д деп. Андан кийин кошумча синдромдорун аныкташ керек. Синдром передней спинальной артерии. Ушундай мисалы үчүн. Андан кийин инструментальный методы диагностики. Кийинки этап бул диагностикага өтүшөт. Эмне диагностика кылыш керек? Диагностический алгоритмы, спондилограмма специфической укладкой, МСКТ дейт, бул мультиспиральная компьютерная томография, МРТ, көрдүңүзбү, рентген диагностика, показания к использованию клинических рекомендаций, мына заболевания, мына коддору менен чогуу, международный классификация болезней МКБ деп коет. Ошо менен коддоруна жараша бүт баарын аныктап, андан кийин кетет. Эгерде муну андан ары окуй турган болсок, консервативный лечение кандай болот, подготовка к операции, оперативный лечение кандай болот, мунун баардыгы ушу эрежеси менен жазылган. Точно ошондой эле артроздуку да бар. Бул жалаң травма экен. Ошондой эле артроздуку да бар. Ар бир оорунун өзүнүн клиническая рекомендация деп коет, же болбосо протокол деп коет. Ошого жараша иштешет да. Анан кээ бир бейтаптар аябай мындай нааразы болот да. Эгерде осмотрга келет, консультацияга келет, андан кийин маган ошо ортопед кереги жок МРТни жазып койду, кереги жок компьютерный томография жазып койду, же болбосо рентгенге жөнөтпөй эле өзүң эле таблетка жазып бербейсиңби, же болбосо өзүң эле уколдорду жазып бербейсиңби, капельница мага срочно керек деп айтышат, бирок бул чынында туура эмес көрүнүш, мындайдан алыс болушубуз керек. Анткени бул протоколдон биз четке чыксак, анда бизге бул жаман болот да. Анткени бул туура эмес диагноз коюлуп, андан ары туура эмес лечение болушу мүмкүн. Кээ бир адамдар айтышат, маган мисалы үчүн ошо бүгүн эле бир комментарий окудум. Мундагы сууну алып койгон деп, алып коюп анан кийин ошондон бери ооруп калдым деп. Муунда суу толгонун себеби бул сезгенүү. Сезгенүүнүн себеби бул башка оору. Эгерде ошону козгоп аткан ооруну жоготпосо, бул улам толо берет. Андан кийин көбү ойлошот, эгерде бир жолу сууну алса, анда бул суу толмоо болуп калат деп ойлошот да. Бул да туура эмес ой, туура эмес көрүнүш. Эмне кылыш керек? Ошо оорунун суу толгондун себебин табыш керек. Эгерде адамда мисалы үчүн ревматоидный артрит бар болсо, же болбосо псориатический артрит бар болсо, эгерде сууну алсаң дагы, албасаң дагы, ичине сезгенүүнү азайткан укол сайсаң да, сайбасаң дагы, ошо суу улам толо берет, улам чыга берет. Эгерде сиз ошол суу толгон себебин жоготсоңор, мисалы үчүн псориаз менен күрөшсөңөр же ревматоидный артрит менен күрөшсөңөр, суусу да толбой калат. Көрдүңүзбү? Ошондуктан сууну эмне толтуруп атат? Ошону аныкташ керек дагы, ошо менен дарылаш керек. Анан кээ бир адамдар негизи бейтаптар таарынышат, сен деген мени толук дарылабай кетирип салдың деп. Мисалы үчүн ревматологко жөнөтүп койсомчу, бул дагы туура эмес. Эмне үчүн? Анткени бир гана ортопед бүт ооруларды чогуу алып кетпейт. Ортопедияга тиешелүү оорулар бар, ортопедияга тиешеси жок, же болбосо ортопедия азыраак, башка көбүрөөк оорулар да бар. Ошондуктан көп учурда ортопеддер башка дагы кесиптер менен, башка дагы дарыгерлер менен чогуу иштеш керек. Мисалы үчүн ревматолог менен, кээде вертебролог, кээде неврологдор менен дагы, хирургдар менен дагы иштешебиз. Кээде даже урологдор менен да иштешебиз, инфекционисттер менен да иштешебиз. Ошондуктан бардыгы бири-бири менен чогуу дарылаган бул жакшы. Анткени комплексный лечение бул мындай
лечениянын маңызы десек болот. Анан бул эжеге кантип жооп беребиз? Эгерде коксартроз башталып атат, бирок сиз эч качан дарыгерге көрүнбөсөңүз, өзүңүз аны аныктай албайсыз. 3-чү деңгээл болуш керек, 4-чү деңгээл болуш керек деп айткан болжолдо эле айтыш да бул. Ошондуктан эмне кылабыз? Сөзсүз түрдө ошол болжолдогон нерсени жоготушубуз керек. Болжолдогой эле так сиздин артрозуңуздун деңгээли 1, же болбосо 2, же болбосо 3 деп айтабыз да, ошого жараша, анан клиникага жараша дарылоо ыкмаларын айтып жазып беребиз. Дарылоо ыкмалары мурдакыдай эле эч кандай өзгөргөн жок. Көптөн бери эле ошол ыкмалар менен эле келатат. Бул эмне? Бул гимнастика, лечебная физкультура. Бул эмне? Бул обострение учурунда физиолечение, анан кийин массаж. Бирок аябай катуу ооруп аткан учурда эч кандай массаж жасаганга болбойт. Аябай катуу ооруп аткан учурда эч кандай ысыткан физио процедураларды кылганга болбойт. Анткени сезгенүү болуп аткан учурда жанагы процедуралар, мисалы үчүн массаж же болбосо физиолечение, алар дагы андан да өрчүндөтүп салышы мүмкүн артрозду. Адресиңиз кандай? Телефон дейт. Аларды дагы бүт ошо адрести сураган же болбосо телефонду сураган катталуучуларга өзүнчө дагы жооп беребиз сөзсүз түрдө. Жанагы мен башында айтып кеткендей, сөзсүз түрдө мага келип же болбосо менден дарыланыш деген шарт эмес. Биринчи, эгерде эч качан эч кандай врачка барбасаңыз, анда өзүңүздүн эле жашаган жериңизде убара болбой эле, Бишкекке келбей эле, Айылдан болобу, же болбосо башка шаардан болобу, ушул жерден барып дарыланып көрүңүз биринчи. Анан кийин уже таасири болбой атса, ошондо гана келсеңиз болот. Салам доктор, адрес, телефон койбойсуң бу дейт. Мен 2-нчи степень артроз, кырсылдабайт, сол тизем ооруйт, тиземдин ички көзү ооруйт, өзүм массаж жасап турам. Сол тизеде азыраак ооруп баштады, 1 километрден көбүрөөк бассам ооруйт. Ушул тапта лечение алышым керек, бирок кайда эч кимге ишенбей калдым. Частныйга жатып көрдүм, сразу эле ооруганды баскан уколду берет, кайра келгенден кийин эле ооруйт. Эгерде сиздин ооруңуз бар болсо, дароо эле жанагы ооруганды баскан күчтүү дарыларды сайбаганга аракет кылыш керек да. Негизи көптөн бери ушундай калыптанып калганда, бир нерсе болсо эле биринчи орунда диклофенак деп эле диклофенакты сайып салышат. Бирок чынында диклофенак аябай күчтүү дары. Бул катуу ооруп аткан нерсени басып коет. Диклофенакты албаганга аракет кылабыз. Тескеринче биз дарыгерлер ооруганды баскан дарыны ичесиңби деп сурайбыз да. Ичем десе, анда бизге бул жаман көрүнүш. Эмне үчүн? Анткени ушул диклофенакты алып жардам бербей келген бейтаптар биздин дарыланган ыкмаларды алганда анчалык катуу жардам бербейт да. Ошондуктан алар нааразы болуп, анан кийин мен тиги айылда жазган лечениям жакшы жардам берген, сизин болсо мындай леченияңдын таасири такыр эле жок экен деп ойлошот. Бирок чынында бул эмне үчүн болуп атат? Бул деген артроздун күчөп кеткен үчүн болуп атат. Артроздун өрчүндөп кеткен үчүн болуп атат. Анан диклофенакты албаган, жаңы башталган бейтап келсе, анда анын лечениясы оңой өтөт. Анан биздин жөнөкөй эле жанагы рекомендациялар, көнүгүүлөр 2 жуманын ичинде аябай жакшы натыйжа берет да. Ошондуктан эмне кылабыз? Башында күчтүү дарыларды албайбыз. Дагы көп адамдар таблетка ичип атам, мен уже жарым жылдан бери таблетка ичип атам деп айтышат, бирок андайларга барбаганга аракет кылабыз. Анан бутумдун ич жагы ооруйт дейт. Ич жагы. Ошол дагы көп адамдарда кездешет. Эгерде ич жагы ооруса, мисалы үчүн көрсөтүп кетейин. Мына тизем, сол тизем
ич жагы ооруп атат, сырт жагы, бирок ич жагы ооруп атат. Ич жагы ооругандын себеби көп учурда мына оң буттуку көп учурда ушул жердеги кемирчек бат жешилет. Ичиндеги кемирчек бат жешилет, анткени ичиндеги могул сөөктүн чыгып турган жери чоңураак болот дагы. Анан кийин ушул жерде турган жаздыкча бул мениск. Бул капсулага жабышып турат. Эгерде капсулага жабышып турса, анан кийин муну баскан сайын ал ошо жабыркап аны оорута баштайт. Amo сыртындагы болгон жаздыкча же болбосо латеральный мениск бул деген бош болот. Анан сырт өйдө жагынан катуу басса деле бул бош болгондуктан бул оңой эле четке чыгып турат да. Ошондуктан бул азыраак жабыркайт. Бул мениск көбүрөөк жабыркайт. Ошондуктан ич жагына бейтаптар көбүрөөк даттанат. Анан экинчи жагы бул ичиндеги эле оору, бирок муун деңгээлинде эмес, ылдый жагында. Бул деген артроз үчүн эмес. Бул деген тарамыштар жана болчуңдар үчүн. Мындай медициналык аты бурсит гусиналапки же болбосо анзара бурсит деп коет. Бул дагы оңой контролдонот, бирок буга жанагы физиопроцедуралар, массаждар жана гимнастика аябай сонун жардам берет. Жөнөкөй эле массажды жасайсыңар дагы, поперечный массажды коет. Ошондо эле жакшы жыйынтык болот. 2-3 күндө эле жеңилдеп калат. Бирок көбүрөөк ооруганы басылсын дей турган болсоңуз 2-3 күн жетиштүү эмес. Сөзсүз түрдө 2 жума, 3 жума иштесеңиз андан дагы жакшы натыйжа болот. Андан ары ооруганы басылып калганда дагы сиз деген токтоп калбай андан ары улантып кетишиңиз керек. Көнүгүүлөрдү, булчуңдарыңызды өнүктүрүп, көнүгүүлөрдү улантып кетишиңиз керек. Токтобой. Ошондуктан көп адамдарга биз айтабыз, тренажерный залга керек болсо баргыла деп. Кийинки суроо: Ассаламу алейкум, доктор. Мага коксартроз 2-нчи степень деңгээл коюлду. Сан жана кандай лечение туура болот? Укол алсам болобу? Кайсы укол сунуштайсыңар дейт. 2-нчи деңгээл коксартроз болобу, гонартроз болобу, артроз голеностоп болобу, жанагы кызыл ашык артроз. 2-нчи деңгээл болсо бул аябай жакшы контролдонот. Эң башта алып келатканда жөнөкөй эле көнүгүүлөрдү аткарабыз. Мен ошо жакын арада эмдиги жуманын башында атайын реабилитация борборуна барам. Анан ошо реабилитация борборунан сизге көнүгүүлөрдү жаздырып келем. Анан көрсөтөм. Сөзсүз түрдө көнүгүүлөр жасагыла. Көнүгүүсүз муундун ооруганы улам боло берет. Эгерде сиз туура лечение деп айтсаңыз, жанагы уколдорду, таблеткаларды, анда аны алгандан кийин деле арадан убакыт өтөт да, 2 ай, 1 ай. Ошондо кайра эле ооруп баштайт да. Оорубаш үчүн эмне кылабыз? Көнүгүүлөр менен буларды коштоп турабыз. Ошондо жакшы жыйынтык болот. 2-нчи деңгээл артроз, коксартроз камсанабаңыз, көнүгүүлөрдү жасай бериңиз. Эгерде ооруган күчөй турган болсо, же болбосо көбүрлөр айтышат, мен коксартроз болуп атам деп айтат, бирок мыяктым ооруп атат дейт да, жан башым ооруп атат дейт. Анда бул коксартрозу окшошпойт. Коксартроз ооруганда бул ич жагынан ооруйт. Ич жагынан, как раз складка бырыш жактан ооруйт да. Эгерде бырыш жактан ооруп, бут кайрылбай, ичине сыртына кайрылбаса, анда сизде коксартроз болушу мүмкүн. А эгерде сиздин жан башыңыз арты жагыңыз ооруса, жана саныңыздын арты ооруса, анда бул көбүнчө неврологический симптомдордун белгиси да, белгилери. Рахмат Аланайын дейт. Сонун түшүндүрүп алдым дейт. Деформация болгон үчүн кандай? Деформация болгон учурда кандай аракет кылыш керек? Тилекке каршы артроз болгон учурда, мына тизе артроз болгон учурда деформациялар коштойт. Жана айтып кетпедикпи? Муундун ич жагы көбүрөөк жешилет депчи. Эгерде ич жагы көбүрөөк жешилсе, анда могу ич жагы кыйшаят дагы, андан кийин бут момдо болуп калат. Анан кийин сиз өзүңүз деле көрсөңүз керек, чоң апа, чоң аталардын буттарын мындай дөңгөлөк болуп калат эмеспи? Көбүнчөсү дөңгөлөк болот, кээде X-образный болот да. Анан дөңгөлөк болуп бараткан эмне үчүн ошондой болуп атат? Анткени бул
жешилип калган, ич жагы жешилип калган, андан кийин деформация болуп кеткен. Ошондой деформация болбош үчүн эмне кылыш керек деп сурап атат. Деформация болбош үчүн ошо артроздун күчөшүнө жеткизбеш керек. Артроздун күчөшү барабар деформация. Эгерде деформация бар болсо, бирок оорутпаса, козгобосо, анда жөнөкөй эле көнүгүүлөрдү жасайбыз. Физиолечение алабыз жана массаж кылабыз. Бирок ал деформацияны жоготпойт. Болгону алардын максаты ошо деформация андан ары күчөбөш керек деп жасалат. Эгерде сиздин деформацияңыз катуу болсо, ошол эле кезде оорутса, козгосо, сиз баса албасаңыз, анда операция жасаш керек. Тилекке каршы деформация деген бул акыркы деңгээлдерде уже жолуга баштайт да. Деформация деген биринчи деңгээл артроздо болбойт. Экинчи деңгээлде даже болбойт да. Бирок үчүнчүгө кеткенде, төртүнчүгө кеткенде ошондо гана билине баштайт, анан катуу деформация боло баштайт. Ошондуктан деформация болгон адамдарды биз өзгөчө карайбыз дагы, анан кийин ошону ойлойбуз, операция жолу кылабызбы же операциясыз жок жолу кылабызбы деп. Рахмат. Кийинки суроо. Менин тизелеримдин ичи ачышып ооруйт. Артроз муундар ооруйт. Врач оор көтөрбө, 3 килограммдан ашык көтөрбө деген дейт. Баспаганга аракет кылгыла деген. Мен эмне дары ичем? Кел шулансам керек, жооп айтып көрүңүз дейт. Муундун ич жагы ооруп атыптыр. Анан кийин көп баспасын, көп нагрузка кылбасын деп рекомендация бериптир дейт. Бирок тилекке каршы биз деңгээлин билген жокпуз. Эгерде деңгээли биринчи гана болсо, анда тескеринче бастырганга аракет кылабыз. Тренажерный залга барып иштегенге аракет кылабыз. Эгерде экинчи, үчүнчү, төртүнчү деңгээлге жакындап калса, анда албетте катуу нагрузкаларды туруп кылдырбайбыз. Бирок отурган абалда же жаткан абалда көнүгүүлөрдү токтотпойбуз. Көнүгүүлөр бул номер 1 дарылоо ыкмасы деп айтсак болот. Сиз байкадыңыз болуш керек, ар бир суроого көнүгүүлөрдү коштоп атам. Демек, көнүгүү бул түгөнбөгөн рекомендация. Бул ар бир адамга бериле турган рекомендация. Артроз менен артриттин айырмасы кандай? Меники көбүнчө түнү жатканда ооруп, бир кыйлага барып, анан басылып гимнастика кылсам дагы көбүрөөк ооруйт. 56 жаштамын, жооп берип койгула дейт. Артроз менен артриттин эмне айырмасы бар? Биринчи суроо. Артроз деген бул сезгенүүсү жок кемирчектин жешилгени. Эгерде муунду алсак, мына бул деген сөөктүн бети, муундун бети. Муундун бети мында жылмакай болуп турат. Жылмакай кемирчектин калыңдыгы мынча болуп турат. Мисал үчүн, эгерде төрөлгөндөн баштап 25-30га чыккан ушундай болсо, андан өткөндөн кийин уже ал кемирчектин калыңдыгы жукара баштайт. Мунун аты артроз. Эгерде артрозго кошумча сезгенүү болсо, мисал үчүн ушул жерде каптагандагы көп тканьдар бар да, мисал үчүн синовиальный оболочка деп коет, синовиальный ткань деп коет, же болбосо ичинде могу байлампалар болот, аларда сезгенүү болушу мүмкүн. Же болбосо могу менисти жазыкчалар, аларда сезгенүү болушу мүмкүн. Анда ошо артрит да кошулат да. Анан артриттин түрлөрү бар. Артрит деген ревматоидный артрит болушу мүмкүн. Же болбосо псориатический артрит, бул псориаз оорусунан болушу мүмкүн. Же болбосо инфекционный артрит болушу мүмкүн. Инфекция деген эмне? Бул тизенин ичине бир кандайдыр бир козгогуч кирет да, бактерия. Ошо бактерия ичине кирип туруп, анан өзү мындай өнүгүп, чоңоюп, анан кийин ичиндеги жанагы структураларын талкалайт, ириңдейт. Ошол инфекционный артрит. Же болбосо гонит деп коет. Артриттин түрлөрү бар. Анан меники ошо артрит экен, ириңдеп кетиптир деп айтканда туура эмес, анткени артриттин түрлөрүнө жараша аныкталат дагы, анан дарыланат. Артритти көп учурда ортопедтер дарылабайт, же болбосо гнойный
же болбосо инфекционисттер дарылайт, же болбосо системный врачтар дарылайт, жанагы ревматологдор сыяктуу, же терапевттер дарылайт да. А эгерде таза артроз болсо, же болбосо синовит, бурсит болсо, анда ортопедтер деле карап дарылай берет. Так. Гимнастика кылсам дагы бир аз көбүрөөк ооруйт. 56 жаштамын дейт. Эгерде гимнастика кылганда ооруп атса, анда сиз мындай күчтүү гимнастикаларды жасабаңыз. Оор гимнастиканы жасабаңыз. Оорута турган гимнастиканы жасабаңыз. Биз көп айтабыз адамдарга, бейтаптарга, мисал үчүн бул ооруган деңгээл деп коебуз. 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5. Ооругандын күчү 0 деген оору жок деген сөз. Негизи 10го чейин саналат да. 0 деген ооруган жок деген сөз, 10 деген аябай катуу ооруп атат деген сөз. Эгерде сизде 0дон баштап 3кө чейин болсо, анда сизде көнүгүүлөрдү аткара берсеңиз болот. Жакшы эле кыймылдай берсеңиз болот. Эгерде 3төн жогору баратса, жогору болуп баратса, 4 болуп, 5 болуп, 6-чы деңгээлге чейин баратса, анда сиз өзүңүздү токтотушуңуз керек. Муну деген шкала боли деп коет да, же болбосо pain scale дейт. Анан ал көп медицина тармактарында колдонулат да. Ортопедияда дагы колдонулат. Так. Подаграда дагы артроз болуп ооруйбу дейт. Бул да жакшы суроо. Подагра деген бул башка оору. Подагра деген бул мындай зат алмашуу бузулганда ооруйт да. Негизи биз денебиздин ичинде жакшы мындай механизм бар. Ошо биз эмне жебесек дагы анын баардыгы мындай фильтрдан өтүп, анан тазаланып, анан чыгып турат да. Анан эгерде зат алмашуу бузулганда, мисалы үчүн мочевая кислота алмашуусу бузулганда, анан кийин ичинде калат дагы, анан кийин ошолор козгой баштайт. Ошонун аты подагрический артрит. Подагра көп учурда ошо орто жаштан баштап кездеше баштайт. 30 жаштан өйдө. 30-35. Анан мурда болсо подаграны аристократтардын оорусу деп атачы да. Анткени подагра ошо аябай майлуу, эттүү тамактарды жегенде, же ачуу тамактарды жегенде, же болбосо аябай кымбат мындай ичимдиктерди ичкенде, алкоголдук ичимдиктерди, пиво, шампанский, виски сыяктуу ичкенде ошолорду дагы козгой баштайт да. Анан көп адамдар эркектер болот. Биринчи симптомдору ошо бутунун биринчи манжасында башталат дагы, андан кийин обострение подагрического артрита болот. Ал деген кантип ооруйт? Мисалы үчүн бүгүн барды, тойлоду, анан көп ичимдик ичти, анан кийин көп эт жеди, ачуу жеди, анан кийин эртеси күнү ооруганы күчөйт дагы, анан 3-чү күнү андан да катуу ооруйт, андан кийин аябай катуу оорутат. Ушунчалык подагрический артрит катуу оорутат, жөн эле тамга чыгып кеткиси келет да адамдардын. Анан өзү эле бүтүп калат. Өзү эле акырын бүтүп калат. Эгерде дарыгерге кайрылса, ортопед эмес, ревматологторго кайрылса, алар ошол мочевая кислотаны азайта турган дарыларды берет дагы, андан кийин алар батыраак калыбына келет. Бирок ушундай адамдарга кийинки обострение болбош үчүн сөзсүз түрдө диета жазып берет. Диета жанагы мочевая кислота пайда болдурбаган диета жазып берет. Ичимдиктерди токтотсун деген рекомендация берет. Андан кийин кыймыл аракет, анткени кыймылдаган сайын жанагы кан тамырларынын абалы жакшырат дагы, анан кийин эмеси зат алмашуу жакшы болот. Ошондуктан подагрический артрит деген бул ушундай башкача оору. Анан суроосу подаградан дагы артроз болобу? Подаградан дагы артроз болот. Анткени подагра деген бул жанагы биз айтпайбыз, зат алмашуу бузулганда, анан кийин ошо муундарга толо баштайт. Башында биринчи бутундагы манжасы башталабы, андан кийин ошо кызылашып кетеби, анан кийин тизеге чейин жетиши мүмкүн. Анан тизеси да оорушу мүмкүн. Ошондуктан подагра кечке эле улам эле болуп атса, обострениясы, анда ал ошо артрозду да күчөтүшү мүмкүн. Ошондуктан сиз сөзсүз түрдө сиздин ичиңиздеги болгон мочевая кислотаны фильтрлаган, же болбосо
азайткан диетаны же рекомендацияларды аткарышыңыз керек. Өмүр бою тилекке каршы бул зат алмашуу проблемасы бул уже өмүр бою жазылат. Ошо өмүр бою ушундай рекомендацияларды аткарып жүрүшүңүз керек. Дарегиңизди айтып коюңуз дейт, анан жазып коебуз. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Алла ыраазы болсун. Эмне кылсам болот? Манжам иштебей калды. Муну да жана окугам, бирок жооп бергенге жетишпептирмин. Манжам эмне кылсам болот? Манжам иштебей калды. Анализ таза деп чыкты. Муун оору эмес. Эгерде бир манжам иштебей калды дейт. Бул дагы кызык суроо. Как раз ортопедияга тиешелүү. Бир манжасы иштебей калды дейт. Бир манжа жакшы эле иштеп аткан, андан кийин резко токтоп калды, анан кийин болду. Бүгүлбөйт, анан кийин түзөлбөйт. Эмне үчүн болот? Бизге келген бейтаптар, мисалы үчүн көп эле кездешет да, өзгөчө ушул 45тен ашкан адамдар да көбүнчөсү. Анан көп адамдар аялдар болот. Эмне үчүн ооруйт? Анткени ушул жерде тарамыш болот. Тарамышты кармап турган мындай байлампалар болот. Алар мындай тоолок болот дагы. Анан убакыт өткөн сайын ошо тарамыш кысылып калат. Анан өйдө кетпейт, же ылдый кетпей калат да, анан ошол жерде кысылган бойдон кармап калат. Муну деген стенозирующий лигаментит деп аталат да, стенозирующий лигаментит. Же болбосо мындай жөнөкөй тил менен айтканда щелкающий палец деп коет. Же триггер фингер деп коет. Башында бул акырындан бүгүлбөй тырс бүгүлөт, кайра бүгүлбөй түзөлбөй тырс деп түзөлбөй калат да. Эгерде оорутуп ошентип атса, дароо эле кайрылыш керек. Анткени эгерде сиз көпкө чейин күтүп койсоңуз, бул бир гана ошо тарамыш үчүн эмес, анан ичиндеги жанагы муундардын катып калышы да болушу мүмкүн. Ошондо муундар катый электе сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыңыз. Ортопед болсо эң сонун ортопедке кайрылыңыз. Анан дарылоосун жазып коеюн, сразу жазып айтып коеюн, анткени мунун биз көп ыкма менен дарылаганбыз, бирок могу протокол боюнча дагы эгерде бир жуманын, 2 жуманын ичинде консервативдүү лечение жардам бербесе, анда дароо эле операция жасаш керек. Операция аябай маанилүү. Эмне үчүн дегенде, анткени могул жердеги турган байлампа ал өз алдынча жанагы эмени, тарамышты кой жибербейт. Ошондуктан ошо байлампаны алабыз дагы, анан кийин могу ачып туруп, же болбосо ушу жабык метод менен дагы бар, муну кесип коебуз. Кескенде бул кайра ачылып калат, анан кийин оңой жанагы тарамыш ары бери кыймылдап калат. Бул стенозирующий лигаментит деген оору. Кийинки суроо: менин тизем кээде эле ооруп калат, көп кыймыл кылганда шишип кетет. Бул эмнеден дейт. Тизенин шишип кеткен себеби көп болот да. Эгерде көп кыймылдаган үчүн шишип кетсе, анда ушул кыймыл үчүн жанагы бир ичинде болгон тканьдар жабыркап калышы мүмкүн да. Эгерде жашы, пациент бейтаптын жашы жаш эле болсо, өзү активдүү болсо, мисалы үчүн 40ка чейин, анда бул көп учурда ичиндеги могу тканьдардын абалы менен байланыштуу. Мисалы үчүн менисктин жабыркашы. Мениск жабыркаса, же болбосо ушунун сыртындагы муундун кемирчеги жабыркаса, же болбосо ичиндеги могу байлампалар жабыркаса, ошондо дагы кыймылдаган сайын ичи шишип калышы мүмкүн. Эмне кылыш керек? Көрүнүш керек, дарыгерге барыш керек. Эгерде сиз шишип калган учурда барсаңыз, анда дарыгерге оңоюраак болот. Эмне үчүн? Анткени дарыгер шишип турган учурда УЗИден көрсө, ичинде суу бар экен деп айтат. Же болбосо суунун көлөмүн айтат. Анан кийин ошол эле кезде МРТге жөнөтөт, анан МРТден аныкталат канчалык деңгээлде ичиндеги жабыркаган тканьдар бар экен. Мисалы үчүн мениск болсо, менисктин деңгээлин көрөт, ичинде байлампалар болсо, жана крестообразная связка деп коет, ошолор болсо, алардын да деңгээлин көрөт, ошого жараша анан лечение жазып берет. Эгерде сиз
оорубай турган учурда, өзүңүз жакшы сезип турган учурда дарыгерге барсаңыз, анда дарыгер карап аткан учурда жанагы симптомдорун койжой берип коюшу мүмкүн. Ошондуктан ооруп аткан учурда барган пациент дарыгерге оңой диагнозго оңой койгонго оңойраак болот. Адрес жазып кой дейт. Бишкекке барганда көрүнөм дейт. Жашым 67-де, тизем 1 базардан бери катуу ооруп жатат. 1 жумадан бери тизем катуу ооруп жатат дейт. Ага чейин эгерде эч качан буту оорубаса, жашы 67-де болсо, анда бул ошо артроз обострение болгон учур болушу мүмкүн. Дайыма артроз бир эле деңгээлде, бир эле убакыт оорубайт да. Негизи алардын эмеси мындай ооруганы. Башында азыраак ооруйт, андан кийин катуу нагрузка койсо көбүрөөк ооруп калат, нагрузка кылбай койсо кайра түшүп калат, анан кийин кайра ооруйт, андан кийин кайра түшүп калат, анан кийин грипп болсо кайра ооруйт, анан грипптин айыккандан кийин кайра түшүп калат, ошентип кете берет да. Бир эле абалда көп оорутпайт. Анан артроз болуп ооруган адамдар эгерде 67-де болсо, анда көптөн бери эле оорутуп атат. Көптөн бери. Кээде ооруп, кээде оорубай калат дейт да. Бирок 1 жумадан бери катуураак ооруп атат дейт. Эгерде катуу ооруп, сиз чыдабай баратсаңыз, анда күтпөш керек. Дароо эле врачка, дарыгерге барыңыз. Эгерде ортопед таппасаңыз, жөнөкөй эле хирургка барыңыз. Анткени катуу ооруп аткан учурда кошумча еще температура болуп атса, анда тизеде артрит болушу мүмкүн. Гнойный артрит да болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан дароо эле барыш керек. Эгерде ооруганы азыраак болсо, чыдамдуу болсо, бир аз эле шишисе, анда ортопед издеп, карап, жашаган жериңизден же мындай чоңураак шаардардан барып көрүнсөңүз болот. Сөзсүз түрдө протокол менен иштешет. Биринчи диагноз туура коюш керек, андан кийин акырын леченияны башташ керек. Бирок эсиңизде болсун, бул бат эле бүтө турган иш эмес. Дайыма көрүнүп турабыз. Дайыма көзөмөлдө болуп турабыз. Кийинки суроо: менин жашым 22-де. Жок. Мен 22 жылдан бери ооруп платирез элемдеги азыр. Азыр ревматоидный артрит 3-чү деңгээлде. Ар 6 ай сайын лечение алам дейт. Катталуучу 22 жылдан бери ооруп келатам дейт. Ревматоидный артрит деген диагноз бар экен. Анан 3-чү деңгээл артроз болуш керек. Бул тилекке каршы андан ары күчөп оорутуп кете берет турган нерсе. Эгерде сизде ревматоидный артрит деген диагноз бар болсо, анда бул көп учурда өмүр бою андай дарылана турган нерсе да. Ыкмалары дагы көп. Ревматоидный артритти дагы түрлөрүнө жараша дарылайт. Эгерде агрессивный эмес болсо, анда көп жыл эле жашап, сапаттуу жашап жүргөн адамдар толтура. Эгерде аябай эле агрессивный болсо, анда дайыма ошо ревматологдун көзөмөлүндө дарыланыш керек. Биз ревматоидный артритти дарылабайбыз. Бардык ооруну пайда кылуучу да, бардык ооруга шифа берүү, айыктыруучу да жалгыз Алла Таалам дейт. Мындай дагы комментарийлер бар. Алар дагы керек деп ишенем, ал дагы туура. Бирок биздин максатыбыз эмне кылуу? Адамдарга информация жеткизүү. Адамдарды жеңилдеткенге, абалын жеңилдеткенге себепкер болуп калуу. Анан кээ бирлер жазыптыр, артроз айыкпайт деп мен обложкага жазып койсом, сен кимсиң? Айыкпайт деп айткандай деп жазгандар да бар экен. Аларга жооп жөнөкөй да. Бул обложка негизи адамдарды биринчи көргөндө ушул обложканы ачып көрсүн деп арналган. Эгерде алып ачып көрсөңүз, өзүңүз дагы түшүнөсүз ичинде эмне деген видео, анан ошону түшүнүп көрсөңүз жакшы. Саламатсызбы, мен системный склеродермия болуп ооруйм. Сизде кандай кеңештериңиз бар? Бул дагы системный ооруларга кирет. Аны деген ревматологдор дарылайт, биз аны дарылабайбыз. Бирок бул адамга мындай жардамчы жооп берип коюптур.
Кече больницадан келдим, дарыларды жазып берди. Иче берсем болобу? Биринчи, экинчи степень экен дейт. Негизи мындай түшүнүксүз дагы суроолор бар. Кайсы больницадан келди? Кандай лечение жазып берди? Кандай дарыларды жазып берди? Негизи түрлөрү да көп да, анан аларды билбейбиз. Эгерде биринчи, экинчи деңгээл болсо, булар оңой эле контролдонот. Аларды контролдосо болот. Жанагы мен айтып кеткендей эле, башында эле айтып аткандай эле, көнүгүүлөр биринчи орунда турат. Көнүгүүлөр сөзсүз түрдө жасалыш керек. Андан тышкары, эгерде обострение болуп аткан учурда физиолечение, массаж да кошуп койсо болот, ооруганга жараша. Анан дарылардын кандай түрлөрү? Эгерде сизге бат, витамин D, магний, витамин К жазып берсе, анда албетте иче бериңиз. Алардын мындай общий зат алмашууңузга жакшы жардам берет. Бирок сизге мындай күчтүү дарыларды жазып берсе, мисалы үчүн диклофенак сыяктуу, анын обезболивающий нестероидный дарыларды жазып берсе, анда аларды албаганга аракет кылгыла. Эгерде оору чыдамдуу болсо, анда ошо ооруну чыдаган жакшы. Же болбосо жанагы башында айтып кеткендей, 0дон 10го чейин эсептегиле. 0 деген оору жок деген сөз, 10 деген аябай катуу ооруп атат деген сөз. Биринчи деңгээл, экинчи деңгээл, үчүнчү деңгээл бул мындай дискомфорт же бир оңой, жеңил оору, 3 балл. Ошо 3 баллга чейин, жеңил ооруга чейин сиз дарыларды, жанагы ооруганды баскан дарыларды ичпей эле койгонуңуз жакшы. Ошондуктан ичпей эле коюңуз. Туура айтат, эң биринчи гимнастика дейт. Дары жана укол убактылуу. Ооба. Кээ бир мындай жазгандар да болду. Колдоп жазгандар негизи көп эле болду. Чоң рахмат баарыңарга. Көнүгүүлөр эң биринчи орунда турат. Рахмат доктор, суроомо жооп алдым дейт. Алла ыраазы болсун. Менин башка анализимдин баары жакшы. Ревматизм жок. Артроз первой степени деп коюшкан. Бирок 5 жыл башта ошко барып укол алган элем. Ошондон башталган экен эле. Докторлор неге акча үчүн укол сая беришет? Көрсө эми башталганда эле укол коюп иштери артрозду жол ачып беришкен экен да. Жаңы эле артроз башталды дейт. Анан ошол эле кезде тиземе укол сайып койду. Анан ошол укол сайганда эле артрозум башталды. Артрозум андан ары жол ачылды. Эми артроз андан ары күчөп баратат деген суроо бериптир. Эгерде сизге сайган укол гормон эмес болсо, же болбосо мындай аябай агрессивдүү укол эмес болсо, анда бул таасири жок. Таасири жана артрозду күчөтпөйт. Же болбосо тизенин ичине сайыла турган уколдор толтура, түрлөрү бар. Алардын көп колдонуло турган бул деген биринчи плазма терапия, PRP терапия дейт. Экинчи бул гиалурон кычкылы. Ошо плазма менен гиалурон кычкылын сиздин тизеңизге сайса, анда сиз бул дарыгерди күнөөлөбөй эле койгула. Анткени гиалурон кычкылы менен плазма тизенин артрозун күчөтпөйт. Тескеринче тизедеги артрозду азайтпайт, бирок токтотот. Андан ары күчөбөсүн деп ошол уколдор сайылат. Ошондуктан гиалурон кычкылын тизеңизге сайып баштасаңыз деле, эгерде сизде эч кандай артроз жок болсо деле, мисалы үчүн кээ бир адамдарга ушундай жасайбыз. Кимдерге? Эгерде спортсмен футбол ойноп атып, ичиндеги менискти үзүп алса, ага артроскопия деген операция жасалат. Артроскопия деген эмне? Эки жыртык жасап туруп эле видео камера киргизип, анан аспаптарды киргизип, ошо жабыркаган менискти алып же болбосо тигип салат. Андан кийин арадан 3 жума, 4 жума өткөндөн кийин тизенин ичине гиалурон кычкылын саят. Эмне үчүн гиалурон кычкылын саят? Анткени гиалурон кычкылы булчуңдар менен
жетишпей калды толгонгочу. Ошондуктан бат калыбына келиш үчүн же болбосо оңой спортко кайрылыш үчүн аларга гиалурон кычкылын саят. Ошондуктан артроскопиядан кийин же болбосо тизенин ичинде жанагы суусун солдургандан кийин же ичинде калуун кайра келдириш үчүн гиалурон кычкылы сайышы мүмкүн. Анткени гиалурон кычкылы бул башкача айтканда протез синовиальной жидкости деп аталат. Ошондуктан улуу хеш дейт аты. Улуу хеше же камсанабаңыз, анткени бул гиалурон кычкылы сиздин артрозуңузду күчөтпөйт. Керек болсо гиалурон кычкылын жумасына 1 жолудан сайып 3 жолу же 4 жолу сайышы мүмкүн. Бул дагы протоколдо жазылган көнүгүүлөр менен чогуу биргеликте. Кийин мен ушу травматологиянын эмеси бар экен, клиникалык рекомендациясы бар экен. Анан ортопедиянын клиникалык рекомендациясындагы таап анан кийин эмки чыгарылыштарды да көрсөтүп берем. Анда өзүңүз дагы билесиз, байкайсыз. Эгерде сизде үйүңүздө интернет бар болсо, Google бар болсо, анда өзүңүз эле ачсаңыз болот. Клинический протокол ортопедических заболеваний деп ачсаңыз эле, ичинде артроз деген бар. Ошо артроздун ичиндеги нерселерди окуп туруп эле, андан кийин өзүңүз билесиңер да. Оказывается, туура эле кылып атыптыр, же болбосо мындай кылыш керек депчи. Бирок бүт протоколдун ичинде эч кандай мындай эски ыкмалар же болбосо нетрадиционный медицинада колдонулган ыкмалар жасалбайт, берилбейт. Ошондуктан аларга биз каршыбыз. Саламатсызбы, сөөк кайнатып ичсе кандай болот дейт. Мындай суроолор уже болгон бизде. Сөөк кайнатып ичсеңиз жакшы болот. Кайнаткыла, ичкиле. Бирок бул түзмө-түз жанагы өзүңүздүн сөөктөрүңүздү катыра турган эффект бербейт да. Же болбосо муунуңузга түзмө-түз ичип койсоңор эле муунуларыңызга барып, анан өзүңүздү жакшы сезип калбайсыз. Ошондуктан общий эле денеңизге жакшы таасир этет. Бирок жеке мисалы үчүн оң тиземдин артрозу бар, ошого айыктырайын деп ичсеңиз, анда бул туура эмес ыкма. Муну ичпей эле койсоңуз болот. Жок, ичсеңиз болот, бирок тизе үчүн эмес. Кийинкиси бул саламатсыздарбы доктор, суроолоруңузга баарына жооп бердиңиз. Чоң рахмат сизге. Бирге окшош. Эшиңизге кирген мындай эле суроо эмес экен. Ушул бала тизем мына ушул бала тиземден суу алды эле, ошол боюнча кетирди эле. Көрсө, суу алгандан кийин укол, витамин жазып бериш керек экен. Үйрөнчүк бала туура башка врачка баргыла дейт. Бул дагы мага келген пациент окшойт. Өзүмдүн негизи тажрыйбам 2009 жылдан бери. 2009 жылы университетти аяктагам, 2011 жылы ординатураны бүтүргөм. Бирок ординатурага тапшырганда эле дароо эле иштеп баштагам да. Ошондуктан ошо артроз менен көп иштегенбиз. Ошо 15 болсо 16 жыл тажрыйбам бар экен. Ошо 16 жылдын ичинде келген пациенттердин бирөөсү окшойт, таарынып калган окшойт. Бутумдун суусун алып, жок, бирок мага витамин жазбай койду дейт. Көнүгүүлөрдү негизи бүт бейтаптарыма айтам. Көнүгүүлөрдү жасабасаңар, тизеңиздеги суюктуктун сапаты начар болот деп. Ошондуктан ар бир бейтаптарга айта кетейин. Артроз болуп атабы? Көнүгүүнү жасаңыз. Көнүгүүсүз болбойт. Саламатсыздарбы? Сиз жакшы кеңеш берип жатасыз. Дарыгерлердин баары туура кеңеш беришсе көп оорулардын алдын алмак дейт. Ооба, көп негизи мындай да, дарылаган оор. Любой эле ооруп келсе, ал оор дарылаган. Бирок алдын алайын деп келген пациенттер азыр акырындан саны көбөйүп бартат. Менин буттарым оорубай эле, артроз баштала элек. Бирок мен келечекте ушундай ооругум келбейт. Ошондо эмне кылайын деп келген пациенттер дагы бар.
ошондой пациенттер азыркы учурда көбөйүп баратат, саны көбөйүп баратат. Албетте алардын жашы 30га чейин, 40ка чейин адамдарда анан өзүлөрүн мындай жакшы алып жүргөн адамдар. Мисалы үчүн 30дан кийин же болбосо 40тан кийин өзүнчө бир эме бар, чекап процедуралары бар. Анан кийин мына мен ушу чекаптын алкагында өзүмдүн буттарымды, муундарымды текшергени келдим деп айтышат. Ошол эле кезде алар башка урологко да барышат, офтальмологко барышат, жүрөгүн текшеришет, анализдерди тапшырышат. Анан бир жылда бир жолу ошол текшерүүдөн өтүп коет да, анан кийин мына менде соолугум момундай абалда экен, анан жакшы кармап жүрөйүн. Же болбосо менин анализдеримде момун ферритин мисалы үчүн аз экен, ферритинди көбөйтүш үчүн бир ыкмаларды жасайын. Же болбосо мына булчуңдарымдын абалы начар экен, булчуңдарга көңүл бурайын деп айтышат да. Бул аң сезими күчтүү, жакшы, мындай прогрессивдүү адамдар деп айтсак болот. Биз дагы ойлойбуз келечекте бизде андай адамдар көбөйөт деп. Сизди дагы ошондой кадамдарды жасаганга үгүттөйм. Рахмат доктор, кайсы шаарда жашайсыз дейт. Адрес жазгыла дейт. Саламатсызбы, мен оор басып көрүнсөм дейм, адрес жазып кой дейт. Ооруган жаман энелер үчүн дейт. Көп учурда бул карыгандардын оорулары да башында айтып кеткендей, биринчи видеодо айтып кеткендей, 60тан жогору почти баардыгында эле артроз бар. Просто бирөөнүкүндө биринчи деңгээл, бирөөнүкү экинчи, бирөөнүкү үчүнчү деңгээл. Оң бутумдун оң жак жагы ооруп жатат, 5 ай болду, дарыланып бир аз гана басыңдайт, бирок көп учурда кантип дарылансам болот дейт. Мындай жеке дагы учурлар болот экен. Өзгөчө бир мисалы үчүн классический артрозго окшогон бир симптомдорду айтышат. Анан кийин мол жерим ооруп атат, саным ооруп атат, анан балтырым ооруп атат деген да суроолор болот. Аларды эмне кылабыз? Мында общий эле жооп берип койбой эле, мындай так леченияга үгүттөйлү. Дарыгерге барыңыз. Жашаган жериңиздеги эле дарыгерге барыңыз дагы көрүнүңүз. Эгерде ага сизге жазып берген дарылары же болбосо ыкмалары жакпаса, анда чоңураак больницага барыңыз. Районныйды жакпаса, областныйга барыңыз. Областной жакпай атат, республиканский барыңыз. Анан кийин ошондо акырын-акырындан изденип, анан табасыз дагы, анан кийин ошондо жакшы жыйынтыкка жеткенде гана дарылооңуз бүтөт деп айтсак болот. Так, ошо акыркы суроого эми жооп берип коелу. Канартроз экинчи деңгээл кантип дарыланса болот? Артроз экинчи деңгээл оңой эле дарыланат. Башында да ушундай суроого жооп бердим. Оңой эле биринчи гимнастика, лечебный скульптура гимнастика кыласыңар. Анан эгерде ооруганы катуураак болуп атса, физиолечение, массажды кошуп койсоңуз болот. Физиолечениянын кандай түрүн десеңиз, анда ошо өзүңүздүн жашаган жериңизде поликлиниканын жабдыктарына жараша кылсаңыз болот. Эгерде сиздин жашаган жериңизде физиопроцедуралар жок болсо, реабилитация борборлору жок болсо, анда чоңураак больницаларга барыңыз. Эгерде такыр эле таба албасаңыз, анда Бишкек шаарына келсеңиз, Бишкекте аябай көп реабилитация борборлору бар, жана көп ортопедтер бар. Ошондуктан аларга көрүнүп дарылансаңыз болот. Так, мен суроолорго жооп бердим деп ишенем. Эгерде силерде дагы башка суроолоруңуз бар болсо, кайрылыңыз, жазыңыз. Келечекте артроздон башка дагы суроолорду көтөрөбүз. Анан менин оюмда дагы бир кичинекей проект бар. Өзүм подкаст тартып жүрөм да, негизи башка клиникага дагы. Мен ушул баракчама дагы бир подкаст рубрикасын ачсам деген ой бар. Ал подкастка ар кандай дарыгерлерди чакырып, ошо дарыгерлер менен маек курганга азыр даярданып жатам. Келечекте мындай медицина тармагындагы аябай көп кездешкен көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Мисалы үчүн гинекологияда аябай көп, урологияда аябай көп бейтаптар бар. Ошо ревматологияда аябай көп бейтаптар бар. Ошондуктан ар бир
больницанын болобу же болбосо дарыгер болобу ошолор менен сүйлөшүп туруп анан алар менен бир жакшы подкасттарды чыгарганга аракет кылам. Бир жумада жок дегенде бир жолудан чыгарып турганга аракет кылам. Саламатта болуңуз, саламатта калыңыз. Көрүшкөнчө.